Эмне себептен кызды Бакыт мырзага калтырбаш керек деп айтып атасыздар? Эметип алдым да өзүм. Толкундан кеттиңиз. Толкундап эметип. Ошо 2 күндөн бери уктай элекмин өзүм эле. Биринчи кадамдар кандай? Бул инсан эми кызын берип койдук, кандай кадам ташаш керек? Эмне кылыш керек? Ошо бул алгыла ошонусу. Бала төрөлөр менен баланын укугу бар, мыйзамда укугу. Сразу бермей экен бөлүгүнчү. Күбөлүк базага кирет бала. Мы родственники, которые знаем истинное его лицо дегендей. Ошол күнү мамлекет тарабынан Акниет балдар үйүнө жеткирилген. Баланын документи жок. Кандай жагдайда бала туш болуп калган бүт бардык тараптуу изилдеш керек. Демек туугандары каршысыздар. Каршысы. Ал азыркы учурда негизи ал суроо даже козголбошу керек. Биз ошол жакта Бакыт деген баланын туугандары болобуз. Кыз бар көрүп турса го негизи? Болбойт, анткени туугандык байланышы жок. Ошону мен ачык айта албайм, эч кыздар бирок багып кете албайт. Бакса өзүнүн кызын бакпайт, өзүнүн кызы бар бир тууган. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биз мурунку чыгарылышыбызда ошо кичинекей кызыбыздын Айменди териштирип барганбыз. Бакыт мырза ошол кызды чоңойтуп өстүргөн. Анан ошол күнү мамлекет тарабынан Акниет балдар үйүнө жеткирилген. Ал жака барсак, алар эч кандай бизге маалымат бере алган жок. Алар жөн гана коопсуздугун камсыздоо үчүн ошол жерде карашат, ошол жака жооп берет экен. Ал эми бизди ушул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жөнөтүштү. Бул жакта сиздер менен чогуу маалымат алалы, биз менен бирге болуңуздар. Жакшы. Очерет кембе? Ада эстеме чыгып кеткен. Саламатсыздарбы? Кимде маалымат алып алсак болот? Ким чөп бул жакта? Кичинекей кызга экинчи этажда. Экинчи. Иә. Рахмат. Саламатсыздарбы? Русатпы? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Сиз менен биз жолукканбыз, Биз ошол иш тууралуу келгенбиз. Ким маалымат бере алат? Совет иши жолуксаңыздар. Кайсыл? 14-чү? Есім жоқ па? Отыра тұрсаңыздар болады. Отыра, Саламатсыз ба? Келіңіз, Бакыт мырза. Кыздын документтери кайда эле, ким алып келиши? Мындар столун жылыса болот, Саламатсыз ба? Дагы бир жолу. Аты жөнүңүз сенин кызматыңыз тууралуу ташкыр этсеңиз. Улиева Гүлбара Сулаймановна, башкармалыктын Бишкек шаарынын 1-май райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө социалдык кызматтарды көрсөтүү, үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн башчысы. Бул жагдай боюнча кабарыңыз бар? Бар. Бул киши ошол кичинекейинен чоңойтуп өстүргөн 3 жашар деп бизге айтылды. Бирок 2019 төрөлсө, бирок 2019-2021. 2019 туулган күнү ошо 19 май болуп калды да. Аны 2019 деп мен эметип алдым да. Адашам. 2019-да атам да өтүп кеткен да. Анан ошо мен да өзүм кичине эме болуп калдым да. Түшүнбөш болуп калды. Түшүнбөш эмес, просто мындай. Эметип алдым да өзүм. Толкундан кеттиңиз. Толкундап эметип кеттим. Ошо 2 күндөн бери уктай элекмин өзүм эле. Биринчи маселе, биринчи кадамдар кандай? Бул инсан эми кызын берип койдук, кандай кадам ташаш керек? Эмне кылыш керек? Биринчи кадамдар кыз биздин кызматкерлер тарабынан чыгып уюштурулуп, кыз
өзүнүн туугандык байланышы жок чоочун гана адамдардын үйүндө экендиги аныкталды. Ошондой болгон учурда биз эч токтолбостон баланы алып кетүү зарылчылыгы. Себеби тууганчылык байланышыбы же кандай шартта кыз ушул үй бүлөгө туш болуп калган, ошол маалыматтарды такташыбыз керек. Башкача айтканда жагдай такталганга чейин деп биз кызды мыйзамдын чегинде борборго алып кеттик. Азыркы күндө бала борбордо. Ак ниетте, Ак ниетте. Ушул азыркы учурда апасы каза болуп калган деп атат. Алардын бүт сиздер аныктайсыздарбы же органдар? Бүт бала борборго жайгашылды. Борборго түшкөн күндөн баштап бала толук биздин карамагыбызда болот. Биз тиешелүү иш алып барабыз. Баланы документтештирүү боюнча ар тараптуу жумуш алып барабыз. Бүт баардыгын алып барабыз. Ушул иштин аягында бул мырзага өткөрүп берүү боюнча дагы иштер кандай? Ал азыркы учурда негизи ал суроо даже козголбошу керек. Себеби тууганчылык, баланын документи жок. Кандай жагдайда бала туш болуп калган, бүт баардык тараптуу изилдеш керек. Кыздын эмеси выпискасы бар. Үйдө бар азыр. Выпискасы бар болсо, демек биринчи биздин алган маалымат боюнча энесинин аты Айгүл эле. Анан толук энеси жөнүндө да маалымат жок. Биз энесинин документин алышыбыз керек. Роддомдон чын эле ошол энеси төрөдүбү, ошол маалыматты алышыбыз керек. Эң биринчи максатыбыз кызды документтештирүү. Роддомго. Ооба, каттарды жазабыз, тиешелүү каттарды жазып бүт баардыгын алабыз. Анан кызды документтештиребиз. Азыр баланын мындан аркы тагдырын чечүү максатында муниципалдык администрацияга балдар иштери боюнча комиссияга документ даярдалып атат. Комиссияда да каралат. Ошол жактан бул иш канча убакыт каралат негизи? Негизи биринчи комиссияда мыйзам боюнча 6 ай мөөнөтүнө жайгаштырылат бала. Ошонун ичинде биз тиешелүү иш канчалык тез болсо ошончо биз дагы тез иш алып барганга аракет кылабыз. Анан өзүңүздөр билесиздер, каттар жазылат. Ал каттын тиешелүү жообу алынат. Ошолор канчалык тездиги болушу бүгүнкү күндө мындай бир күн, 2 күн деп айта албайм, бирок ошол келишине жараша. Ошол мекемелер балага тиешелүү болгон органдар бизге кандай аракеттерди тезинен көмөк көрсөтсө, ошонун негизинде иш алып барабыз. Эми акыркы суроо берип калалы. Түшүнүктүү болду, 6 айдын ичинде каралып, 6 ай экен убактысы. Ага чейин мындай болбой берет элек. Биз эгерде балдар борбордо жайгашылып, мен де туштап эметейин деп атам. Сиз мындай түшүнүшүңүз керек да, мыйзам боюнча бала эгерде борбордо жашап тарбияланып жаткан болсо, өзүңүз ойлоп көрүңүз. Чоочун келип мен бул баланы багып тургам деген киши келе, биз багыттама берип койсок, биз мыйзамды бузган болобуз. Биз мындай атайын иштелип чыккан багыттама бар, направление деп. Ошол багыттама только ата энесине гана. Ата энеси же жакын, близкий родственники деп коет. Ушу жакын туугандарына бериш керек болот да. А биз сизге эч ким болбогондон кийин багыттама бере албайбыз. Анткени сиздин паспортуңуз менен кыздын күбөлүгү дал келиши керек. Дал келип туруп, анан ошондо гана алар көрсөтөт. Антпесек борборго өзүңүз ойлоп көрүңүз. Эгерде аны балага көчөдөн ар кайсы жарандар барып эле көрөм дей берсе, анда эмне деген тартип бузулат? Ал азыркы учурда сиз көрүүгө даже мүмкүнчүлүгүңүз жок. Апасы бул апасы мына. Мына колдору мындай шишип, монда болду да колдору. Сиз тараптардан кандайдыр бир ишеним кат, макулдук кат чыган жок да эчтекесин. Биз ошол боюнча да иш алып барабыз. Апасынын туугандарын да издейбиз да. Биз апасынын да туугандарын издейбиз. Мисалы, апасынын туугандары ишенип кат же бир нерсе жаза турганбыз, алар өтөбү? Эң биринчи ата ошо энесинин туугандары менен байланышып, алар баланы алууга мүмкүнчүлүгү барбы? Ошол боюнча иш алып барабыз. Андан кийин негизи мыйзам боюнча бала эгерде ата энесинин көзөмөлүсү калган бала болсо, ал деген бирдиктүү система бар. Балдарды ата энесинин көзөмөлүсү калган баланы базага киргизүү деген бар. Асырап алуучулардын базасына киргизүү. Эми ал вопросту азыр суроону айтып бере албайм. Кыздын сөзсүз түрдө сизге берет деп мен сизди обнадежить этишим кыйын. Жок, эгерде ошо маркумдун жакындары уруксат бере турган болсо асырап алуу бул кишиге, алардын уруксаты мыйзам боюнча өтөбү, өтпөйбү? Келсин, көрөлүз. Тапсак андан кийин жагдайга жараша иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Негизи акыркы суроо, Бакыт мырза. Бул кишине көңүлү жай алсын дейли. Иштердин аягында бул кишиге асырап алуу мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Эгерде сиз базада асырап алуучу катары талапкер, асырап алууга, баланы асырап алууга талапкер катары базада турган болсоңуз,
ал башка вопрос. Тигил жакта жок, мен сизди азыр обнадеживать эте албайм. Ишенип көңүлүңүздү тутуп албайм. Базага киргизсе болобу? Бул киши базага катталса болобу, негизи асырап алуучуларга. Эми анын үчүн тиешелүү тизме бар да. Ал деген целая система, аны өзү тиешелүү документтерди тапшырып, анан базага туруп ошого дал келеби, келбейби аны да изилдеш керек. Ал жакта дагы коррупция, аны эмне үчүн түзгөн? Ошо коррупция түзүлбөсүн, бала сатуу фактысы, ошолордун бүт бардыгын четке кагуу максатында түзүлгөн система. Анан негизи эле бала башынан, азыр бизде техника өнүккөн, баары билимдүү. Сиз 3 жылдан бери бала бакканда ойлонуш керек. 5 айында уже аборт кылайын деп атканда. Ошо кылбайсызбы? Андай болбойт. Лучше төлөп бер бизге. Сөзүң бага албасаң, яны хорошо деп бизге төлөп берип койгон. Азыр күндө төлөгөндөн бери багып келип атабыз да биз. Азыр күндө мен сизге баласы балам деп туалет читап болуп атпайбы? Налистелер. Түшүнүп атам. Сусу кадыр. Түшүнүп атам. Ошон үчүн сиз ишеним ката алышыңыз керек болчу. Макулдук алыш керек болчу. Кыз төрөлгөн кезде мамасы канчадан казы болду? 2-3 айдан болду. Көрдүңүзбү? 2-3 айдын ичинде энеси күбөлүк алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Күбөлүк алып туруп нотариустан айып кетет деген неме болду да биздики да. Күбөлүк алыш керек да, бала документированный болуш керек эле да. Ошо болбой калды ошонусу. Бала төрөлөр менен, баланын укугу бар, мыйзамда укугу. Сразу бермей экен күбөлүгүнчү. Күбөлүк базага кирет бала. Азыр деген мурдагыдай кол менен жазылбайт. Алынча роддомго ушунда билиш керек да ушунда. Жок дегенде баланын күбөлүгүн алып энеси. Сиздердин колуңуздарда азыр күбөлүк да жок. Бала Кыргызстандын жараны деген тастыктаган документи жок болот. Тастыктаган документ болгондо ал орусча айтканда как личность должна была быть установлена. Ал тизмеде Кыргызстан жарандардын тизмесинде жок болуп атат мындай. Ошону тастыкташ керек болчу, ошону жасаш керек эле. Энесинин макулдугу керек эле. Азыр ошону эми кандай болуп тез аранын ичинде кылсак болот? Биз тиешелүү ишти алып барып мына тез арада комиссияга дайындап атабыз. Комиссиядан баланын мындан аркы тагдыры чечилген. А документ 1 күн 2 күндө бүтчү иш эмес. Билесиз аны. Мен тараптар жазылып, роддомда издейт. Сиз күтүп туруңуз, только күтөсүз. Сизге комиссияга чакырыш керек болсо чакырышат. Ошондой. Маалымат алуу максатында сизди чакырабыз. Кыз бар көрүп турса го негизи? Болбойт. Болбойт, анткени туугандык байланышы жок. Борбор документ тастыктап туруп, күбөлүк менен туугандык байланышын тууралап туруп көрсөтүшөт. 6 айда бүтүп турасыз. 6 айга бизге убакыт берет. 6 айдын ичинде тиешелүү иш алып барып. А биз 6 айга психикасы өтпөйбү кишилер. Түшүнүп атабыз аны дагы. Биз да тез иш алып барганга аракет кылабыз. Эме турабыз, сүйлөшүп болот да туурабы? Сиздер ошо убагында туура эмес иш алып бара алгансыңар да. Кеңешиш керек болчу да. Мындай баланын тагдыры да бул деген. Чечилип аткандан юристтен деле кеңеш алса болот болчу да. Анда хотя бы жооптуруп турганга бир кагаз берсеңер жакшы болот эле да. Так, бизде турган форма боюнча ата энеси. Ата энеси жана эң жакын туугандары. Туугандарына гана. Борбор айтат да, сиз эмне чоочун кишилерге берип атасыз багыттаманы деп. Туурабы? Мыйзамда ошондой да. Демек анда азыр биринчи кезекте туугандарын табыш керек экен. Тууган табуу максат. Биз документтештиребиз биринчи. Документтештирип энесинин өздүгүн тастыктайбыз. Сизге өтүнүч, ошо үйдө справка бар деп атпайсызбы? Ошону алып келип бериңиз. Сиз ошону менен бизге ишти тездеткенге жардам бересиз. Выпискасы бар да? Ошону жардам бересиз. Ошондо биз энесинин өздүгүн тастыктайбыз. Роддомго Айгүл деген келин төрөптүр дегенге караганда, выпискадагы данныйларын туура кылдырып жазсак, алар тез бизге издейт да алар дагы. Издеп документти, архивди карап чыгат. Ага да убакыт керек, билесиз. Түшүнүктүү. Бакыт мырза, башка сурооңуз жокпу? Сизден өтүнүч. Кагаз эметип бир койсоңуз болмокпу? Биз баары көрүп турганга. Сизден өтүнүч, ошо выписканы алып келип бериңизчи. Тез арада. Бүгүн алып келе аласызбы? Силер канчага чейин иштейсиз? 6-га чейин. 6-га чейин. Убакыт бар. Алып келип бериңизчи тезирээк. Ошо сизге рахмат, ошо тездетип берген болосуз ушуну. Чоң рахмат анда. Ишиңизге келесиз, Бакыт мырза. Рахмат чоң сизге. Бакыт мырза, эми
Туугандарын кандай тапсак болот? Сиз мындай жардам көрсөтө аласызбы туугандарын табуу боюнча? Балким туугандарын таап туруп, азыр менин оюм боюнча туугандары менен кошо кирип көрүп турсаңыз болот да. Ошо туугандарын билбейм да ошо. Билбейм да туугандарын. Азыр сиз бул жака кайра келип, бул кишилер менен номерин алышасыз. Бул кишилерчи номерин алгандан кийин булар менен байланышып каласыз. Туугандар табылдыбы же жок? Эгерде Ошондо туугандарын бул бияк барган булар табат, ооба, табат. Эгерде экөөбүз тең издей турган болсок, балким батыраак чыгар. Мындай кайсыл жактан болушу мүмкүн, балким мындай жанагы сиз башында айтып атпадыңызбы, нянкасы бар эле деп. Балким ошолор тааныйт, мындай тааныштары бардыр, балким через ошо таап туруп биз могу ишти жылдырсак болот алдыга. Мен де эртелетейин ошону анда. Сурайын. Сураңыз. Туугандарынан. Туугандарынан Азыр выпискасын алып келип берейин анда бияка. Выпискасын алып келип бериңиз, Анан мен менен да кабарлашып туруңуз. Сиз менен дагы кабарлашып турайын. Биргеликте иш алып баралы. Анан мен дагы бул колуман келишинче жардам берем. Балким жогорку кишилерге кайрылып, Ушул менен бир аракетин өтүп берем. Ооба. Көрсө, түшүнөмүз. Жанагы кагазын эметип берсең жакшы болот эле да, тиги бар көрүп турганга, эметип тургангачы. Анан 6 ай иштеп. Ошонун мүмкүнчүлүгүн чечели биринчи. Кандай кылсак болот? 6 айга чейин анан кийин бул деле тибай эметип калат да. Кыс деле. Ооба. Түшүнөмүз да. Көрүшөбүз, Ардактуу көрүүчүлөр, биз бул кыздын баягы тагдыры үчүн, келечеги үчүн бизди чакырган инсандар, ошол кыз ооруп калды, ушундай инсандардын колунда жүрөт, бул инсандар менен жашоосу бир аз кооптуу дегенден барып ал жерден кабар алганбыз, бирок мамлекет мыйзамдуу экен, эч кандай документ жок болгондуктан мамлекет тартып алды. Эми мен жардам берем деп Бакыт мырзага айтканмын. Жардам беребиз деп, чогуу биргеликте элибиз деле колдоду. Өзүңүздөр көргөндөй биз соцжаштага барып, ал жакта маалыматтарды алып, башка этаптар, башка кадамдар таштап баштаганбыз. Анан ага чейин мага ушул видеодон кийин Бакыт мырзанын туугандары чалып кайрылган. Ошол инсандардын дагы ошол кызга тууралуу ойлорун угалы азыр биргеликте. Бул чыгарылыш албетте жана түндө биз баргандан кийин чыккан тартканбыз, бирок ошол күнү чыгарайын десем Бакыт мырза кое тур деген. Андан кийин эле Бакыт мырзанын бир туугандары, жакын туугандары чалып баштады, бирок арасынан эжелери, байкелери, эми бул азыркы биз чала турган мырзанын атын атап эле коеюн, жакын тууган десем болот. Азыр биргеликте анын Бакыт мырзанын жакындары эмне дейт? Мына ошол тууралуу сүйлөшөлү. Кызды өткөрүп берүү жөнүндө өздөрүнүн ою бар экен. Биз албетте, мен Бакыт мырзанын кандай экенин билбейм, сиздер билбейсиздер, балким ошол жакын адамдар билет. Алло. Саламатсызбы дагы бир жолу? Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Биз ушул Бакыт мырзанын жагдайы боюнча дагы бир жолу чалып атабыз сизге. Анан ошол ачык айкын эле элге жетиликтүү үчүн сиздин да оюңузду сурайлы дегенбиз. Мен баягы Бакыт мырзанын үйүнө барганда мен айтканмын, ошол Бакыт мырзага жардам берем депчи, элдин астына айткам да. Анан ал ошол сөзүмдү угуп калып, сиздер Бакыт мырзанын жакыны катары мага чалдыңыздар. Эмне себептен кызды Бакыт мырзага калтырбаш керек деп айтып атасыздар? Ал кишиге ишенич болбойт да. Себеби? Бүттөс бар, ошо өзүнүн үй бүлөсү менен, апасы менен катыша билбейм, апасы да бар. Мамасы бүтүн. Ошолор менен катышпай билбейм. Такай калып айтып коет, алдап коет. Сөзүм бар калып, ишенич жок. Мен просто тиги кичинекей кыздын тагдырын ойлоп атам, келечегин ойлоп атам. Момчокто болгон кыз экен, анан ошонун келечегин ойлоп атам да, ошону туура кылып туура түшүнгүлө да. Эгер беттеңер алып багат десе, анда сиздердин жоопкерчилигиңер болот, силер өзүңөр ай сайын контролдоп турушуңар керек. Мен ишенбейм. Ушу ишенбештиктин себеби кызды бага албай калышабы же кандай, түшүнбөдүм ушул жагынчы. Ошону мен ачык айта албайм, эч кыздарды билбейм, бирок багып кете албайт. Бакса өзүнүн кызын бакпайт, өзүнүн кызы бар бир тууган. Демек, сыр боюнча калсын, Апа, өзүнүн апасы бар, мамасы бар, ошону баксын, өзүнүн мамасы бар. Демек, туугандары каршысыздар? Каршыбыз. Чоң рахмат анда сизге. Болуптур, жакшы.
Ал эми буга чейин дагы ушундай жакын туугандарынан бизге билдирүү келген. Мунарбек, саламатсыңар. Биз силердин YouTube каналыңарда жана 3 жаштагы Кулиевада кыздын тагдыры эмне болот деген передачаны көргөнбүз. Биз ошол жакта Бакыт деген баланын туугандары болобуз. Почему он не хотел показывать себя на видео? Потому что он же сказал, родственники говорят, вот, мы родственники, которые знаем истинное его лицо дегендей. Анын туугандары атасы бар, который говорит, чтобы вообще кызды жолотпосун, бербесин, паспортты кылбасын, Бакыт алдамчы бала, кыздын тагдырын наоборот бузуп коесуңар деп кабатыр болот да. Тиги аялга дагы ишенич жок, өздөрү араң жүрүшөт, орусча кантип кандай тагдыр болот, ал кызга еще хуже сатып жибип дагы же еще сатып жибип же дагы бирдеме кылып алабы, жаман болбосун деп биз наоборот сактап калалы деп говорим, чтобы не давали документы, не давали право на ребенка. Бакыттын өзүнүн кызы бар, аялы бар, аларды карабайт эч кимди. Аябай алдаган, алдамчы бала ал, ага ишенбегиле. Ошон үчүн мы вам говорим, наоборот, чтобы хуже не сделали. Ошо менен ардактуу көрүүчүлөр, бизге караганда, ушу көрүүчүлөр сиздерге караганда ушул жакын туугандары ал инсан кандай экенин билет болуш керек. Албетте эми калганын мыйзам чегинде кызды ушул жакшы жашоодо келечеги үчүн биз бардык нерсени кылганга даярбыз. Бул албетте бул инсан үчүн эл сынчы дейт, элибиз өздөрү баа берет. Ал эми биз ушу жакындары ошентип бизди артка тартып аткандан кийин биз сөз түрдө жакындарына кошулабыз.